Эфирде Ден соолукта болуңуз программасы кайрадан кутмандуу күнүңүздөр менен студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Биз бүгүнкү программанын жүрүшүндө иммунитет деген эмне, ал кандай учурда биздин организмде пайда болот, анын аткарган кызматы, функциясы туурасында сиздерге маалымат берели деп турабыз. Студиябыздын коногу нутрициолог, диетолог Айпери Нааманова айым келип отурат. Саламатсызбы, Айпери? Биздин студиябызга кош келипсиз. Айпери айым, ушул иммунитет деген эмне биздин биринчи сурообуз. Саламатсызбы. Иммунитет бул организмде коргоочу ар кандай патогендерден коргойт. Ал вирустарды, бактерия, паразиттерге каршы вырабатывается, каршы чыгат. Иммунитет экиге бөлүнөт. Тубаса, андан кийин ар кандай оорулар менен ооругандан кийин организмде ошол ооруга каршы иммунитет калыптанат. Мындай иммунитетти биз кантип бекемдесек болот? Иммунитетти негизи иммунитет бул адамдардын жашоо образына байланыштуу дагы болот. Иммунитетти бекемдеш үчүн бул биринчиден тамактануу, туура тамактануу режимин киргизиш керек. Экинчиден кыймыл, адам көбүрөөк кыймылдаш керек. Үчүнчүдөн бул адамдын ар кандай терс привычкалары, адаттар, терс адаттары болуп саналат. Андан кийинкиси өнөкөт оорулары бар адамдар өзгөчө көңүл буруш керек болот. Андан тышкары бул кээ бир балдар жана төрөлгөндө эле иммунодефицит менен төрөлөт. Ал дагы ошого да көз каранды. Туура тамактануу дегенде биз тамактанганда тарелкабыз баланста болуш керек. Ал жакта макронутриенттер сөзсүз түрдө камтылыш керек. Бул белоктор, татаал углеводдор жана майлар. Бул өз негизи иммунитет адамдын организминде кандай иштейт? Иммунитет организмде, мисалы үчүн, вирус же бактерия же паразит организмге киргенде атайын клеткалар бар. Ошол клеткалар активдешилет жана ошол патогендик агентке барып ошону тазалап, анан организмден чыгарат. Чоң адамдарга салыштырмалуу бизде баягы күз-кыш мезгилдеринде, жазында аба ырайы кескин өзгөргөндө жаш балдар көбүрөөк ооруй баштайт да. Демек, булардын иммунитети мындай алсызыраак болот. Ооба, балдар эмне үчүн ошо балдар көп ооруйт деп суроо көп келет. Ошол оорушунун себеби бул жаш балдардын иммунитети толук кандуу калыптана элек болгондуктан алар ошол группа риска деп коет, ошол катмарга кирет. Андан тышкары бул көбүрөөк чалдыккандар, көбүрөөк ооругандар бул ошо жаш өткөн кары адамдар дагы ошол группага кирет. Бул ушул иммунитеттин иштөөсүнө, биздин организмде иммунитеттин иштөөсүнө мындай кандай факторлор мындай таасир бериши мүмкүн? Факторлор биринчиси бул жашоо образы таасир берет, экология, адамдын жана вредный привычки деп коет го, ошонусу дагы таасир берет. Ар кандай өнөкөт оорулары бар адамдардын иммунитети ошо алсызыраак болот, Анан баягы ошо күз-кыш мезгилинде күн сууктаганда биздин иммунитетибиз түшүп кетет да. Бул баягы сезондук бир мындай нормалдуу көрүнүш болуп эсептелеби? Эмне ушу күн сууктаганда негизи күн сууктаганда адамдын иммунитети алсыздайт. Бул биринчи себеби биздин күн нурунун интенсивдүүлүгү түшүп, анан күн кыскарат го. Ошол маалда организмге уже витамин D жетишсиз болуп баштайт. Витамин D бул иммунитеттин иштешине ролу абдан чоң. Экинчи себеби бул биз дайыма уже жабык кийинип, ошол жабык кийингенде күндүн нуру да өтпөй калат. Экинчиси ошол, анан көп убакытта биз жабык
жерлерде иштейбиз. Баягы кирип кетип, ошол бойдон кечинде эле чыгабыз. Андан тышкары ошо абанын алмашканы уже азаят да. Проветривание деп коет го, ошо абанын алмашканы азайгандыктан ошо помещениянын ичиндеги вирустар көбөйөт. Адам дем алганда жанагы углекислый газ бөлүнүп чыкканда ошол помещенияда дагы жогору болот алчы. Ошондуктан бат-баттан абаны алмаштырып туруу дагы зарыл болот. Андан тышкары биз баягы жашылча жемиштерден витаминдерди уже азыраак алып баштайбыз, күз жай мезгилине караганда. Ошол себептүү сезондуу жемиштерге дагы чоң көңүл, абдан чоң маани беришибиз керек. Бул мисалы үчүн ашкабак, сабиз, кызылча, алардан бета-каротин деген витаминдерди алабыз. Эт, балык, жумуртка, творог, ошолорду дагы алардан биз белок алабыз. Ушул сыяктуу эле рационубузду байытышыбыз керек болот. Иммунитетти чыңдоо үчүн баягы туруктуу кармап туруу үчүн кыш мезгилинде баягы суукташкан аба ырайында туура тамактануу дагы мындай маанилүү эсептелинет. Өз негизи баягы иммунитетти мындай колдоп туруу үчүн, мындай туруктуу бир калыпта кармоо үчүн, анын мындай жакшы иммунитетти кармап туруу үчүн мындай биз өзүбүздүн бир күндүк режимибизди мындай кандайча мындай бир түзүп алышыбыз керек. Эң биринчи эле эртең менен ойгонгондо бир 10-15 минута болсо дагы гимнастика кылыш керек. Себеби эртең менен ойгонгондо организм уже даярданыш керек бир күндүк. Ошону туруп гимнастика жасап, 1 же 2 стакан жылуу суу ичип, эгер 1 же 2 стакан жылуу суу ичип, анан 10-15 минутта гимнастика жасаса, кан айлануу жакшырат, лимфанын айлануусу жакшырат. Себеби лимфа аркылуу дагы адамдын организми тазаланат. Андан экинчиден бул эртең мененки тамакта сөзсүз түрдө кабыл алыш керек. Эртең менен ошондой эле белок, татаал углевод, майлар, жашылчаларды кошуп, сөзсүз түрдө эртең мененки тамакты жеш керек. Себеби эртең мененки тамакты жебей кеткенде метаболизм дагы жайлайт. Анан башка убакытта дагы полноценный болбой калат да. Ошон үчүн эртең мененки тамак абдан маанилүү болот. Мисалы, эгер көп отуруп иштей турган болсо, ар бир саат сайын кичине кыймылдап, ары бери басып, бир 10-15 минутта гимнастика кылыш керек болот. Колдон келишинче көбүрөөк басып, жумуштан кийин болсо деле таза абада сейилдөө. Ошонун бардыгы комплекстүү түрдө болуш керек. Бул жакта ошо бир күндүн ичинде дагы таза суу ичүү маанилүү болот. Таза суу, вообще сууну ичкенде тамактын суюгу, компот, сок жана башка суюктуктардын баары тең эсептелинет. Суткалык нормасы канча? Суткалык нормасы негизи 30 мл 1 кг массага жараша. Бирок ошонун ичине баардык ошо суюктуктун баары кириш керек. Баягы мындай физикалык активдүүлүк, адамдын кыймыл аракети бул ушул иммундук системанын иштөөсүнө кандай демек жакшы өзүнүн бир таасирин алып келет. Ооба, таасирин берет. Себеби кан айланганда иммундук клеткалардын баары канда. Кан айланганда алар дагы кошо циркуляция болуп, өзлөрүнүн функциясын жакшы аткарат. Көп кыймылдабай, тамак жегенден кийин сразу жатып алуу, ушундай нерселер бул ден соолукка аябай чоң кесепетин тийгизет. Ошондуктан мисалы тамактангандан кийин биз калория алабыз да. Ошол калорийди деген биз трата кылышыбыз керек да, колдонушубуз керек. Эгер аны колдонбой биз алган калориябыз эле кирип, бирок ал калория сарпталбаса, анда бизге ошо жанагындай ашыкча салмак, диабет, инсулинорезистентность жана башка оорулар пайда болушу мүмкүн. Баягы иммундук системаны жакшы иштөөсү үчүн мындай кайсыл витаминдер жана кайсыл минералдар зарыл? Эң биринчи айтып кеткендей, белок, бул иммундук клеткаларда белоктордон турат.
Андан тышкары иммундук клеткалардын жакшы иштеши үчүн витамин С, омега 3 өзгөчө ушу кыш мезгилинде, иммундук клеткаларга андан тышкары дагы минералдардан цинк абдан маанилүү, себеби эгер цинк жетишсиз болсо иммундук клеткалар дагы азайып кетет. Витамины группы Б деп коет, дан азыктардан жана цельнозерновые продукты деп коет, ошолордон азыктардан ала алабыз. Магний абдан маанилүү. Ушу негизи эң негизги витамин, минералдар ушулар. Бирок буларды дагы врачтын көзөмөлүндө, өзүнүн өлчөмүндө, жашына, салмагына жараша индивидуалдуу түрдө назначение кылынат. Андан тышкары баса белгилеп кететін түрчү нерсе бул витамин Д. Бул дагы иммундук клеткалардын иммунитеттин иштешин, ошо иммунитетти контролдогон ушул витамин Д. Витамин Д дагы жетишсиз болгондо ошо иммундук клеткалардын иштеши бузулат дагы, жана андай ар кандай аутоиммундук ооруларга да алып келиши мүмкүн да. Себеби кээ бир аябай активдүү иштеп кеткенде, иммунный клеткалар активдүү иштеп кеткенде, ошо ар кандай жана аутоиммунный оорулар да пайда болуп калат. Ошон үчүн баланста кармап турат да. Демек, иммунитет өтө активдүү иштегенде аутоиммундук дарттар келип чыгат. Мисалы артрит, артроз, ошолор пайда кылат. Андан сырткары клетка өзүн өзү, мисалы үчүн иммундук клеткалар адамдын өзүнүн клеткаларын как мындай патоген катары кабыл алып алат дагы, анан активдүү түрдө неме кылып баштайт. Бул эмнеден улам бул иммунитет баягы активдүү иштеп баштайт? Кандай фактордон улам? Бул жана триггерный фактору деп коет, ар кандай факторлор болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн элементарный туура эмес тамактанып, организмге жакпай турган нерсени алганда деле баягы билинбей жүргөн нерселер чыгып кетиши мүмкүн да. Экология биздики деле жана ар кандай билинбейт да булардын баардыгы. Ошон үчүн дайыма бир баланста болуш керек да баардык нерсенин баары тең. Баягы толук кандуу уйку дагы мындай адамдын саламаттыгы үчүн, ден соолугу үчүн маанилүү деп айтабыз да. Иммундук системанын мындай туура мындай тең салмакта, баланстуу иштешине мындай өзүнүн бир пайдалуулугун гана тийгизсе керек. Ооба, биз негизи уйкуну бул дары сыяктуу эле экинчи маанилүү фактор деп айтабыз. Уйку толук кандуу болуш керек. Уктаган маалда адамдын гормондору иштей баштайт. Мисалы, саат 10-11-де уже адам укташ керек. Уктаардын алдында жарым саат мурун жанагындай ар кандай гаджеттерди, телефон, телевизор, компьютер ошонун баарын өчүрүп, уже уйкуга кетиш керек. Качан адам толук кандуу уктаганда гормондор өзүнүн ишин алып барат деп атпаймынбы? Мисалы үчүн бир күн кечке жанагы стресс болуп жүрөт да, адам деген иштейт, ар кандай стрессовый ситуациялар болот. Гормон кортизол деген вырабатываться этип чыгат. Ошо уктаган маалда кортизолдун деңгээли түшөт дагы, мелатонин деген гормон синтезделе баштайт. Ушул сыяктуу эртең менен 6-7ге чейин уктап алып, 5 алып, анан туруш керек да. Уже 6-да, 7-де туруп калыш керек, себеби кайра гормондор өзүнүн циклын баштайт. Айта кетчү нерсе, бул жерде дагы уктаганда дайыма бир убакта уктаганды адат кылыш керек. Жана тамактанганда да бир убакта тамактангандай эле уйкуну дагы бир убакта уктап, бир убакта турган эң жакшы. Себеби организм ошого жараша баардыгын иштеп баштайт. Организм ошол өзүнө бир режим түзүп алат. Мисалы, кээ бир адамдардын мындай табиятынан төрөлгөндөн эле мындай иммунитети күчтүү болот да. Кээ бир адамдардыкы мындай төмөнүрөөк, алсызыраак болот. Бул ошо ар бир адамдын мындай организминин мындай индивидуалдуулугу же мындай физиологиялык бир түзүлүшүнөн улам мындай бирөөнүкү күчтүү, бирөөнүкү алсызыраак болобу? Ушул суроого азыр кененирээк жооп берейин. Бул алсыз болгону же болбосо күчтүү болгону бул ата-эненин ага чейинки даярдангандыгынан көз каранды болот. Түбөлдүктө өрчүп жатканынан. Чейин
эң негизги ошо биз азыр бул тастыкталган маалыматтар боюнда болгонго чейин алдын ала мисалы үчүн жанагындай дефициттер болот да, организмде жетишсиздиктердин баарын толуктап, тамактануу рационун түзүп, өзү туура тамактанып, атасы дагы, энеси дагы ошо боло турган баланынчы даярданып, бардыгын иретке келтирип алып, андан кийин пландаган аябай жакшы болот. Боюнда бар кезде дагы түйүлдүк уже боюнда пайда болгондон баштап ал дагы маанилүү, себеби бүт витаминдин баары тең ошо түйүлдүккө барат, анын өсүшүнө, өрчүшүнө жана ошо тамактанганда дагы туура тамактанган эң жакшы болот, себеби жана триггерный фактор деп атпаймынбы, боюнда бар кезде ар кандай триггерный фактор болуп кетсе, жана азыр көп эле жана аутоиммундук оорулар менен төрөлгөн балдар көп да, пороктор менен төрөлгөн балдар, ошолордун баарын алдын алыш үчүн алдын ала даярданыш керек. Баланын дагы ден соолугу жакшы болуш үчүн, иммунитети жакшы болуш үчүн, өсүп өнүккөнүнө дагы ошо ата-эне алдын ала даярданганы аябай туура болот. Иммунитети күчтүү адам бул көп ооруларды жеңе алат. Ооба, негизи организм уникалдуу ар бир адамдыкычы. Кандай оору болбосун ал жеңип кетет. Ошого бирок адам дагы өзү жардам бериш керек да. Жаңы эле айткандай эле жашоо образын туура түзүш керек, эмне үчүн, мисалы үчүн туура тамактанып, көп басып жүргөндөрдүкү денеси чымыр болот, кан айлануусу жакшы болот, бат-баттан жүрүп, тамактын ошол учурда эле тамагынын сиңиши дагы жакшы болот, көп кыймылдаган адамдынчы. Бул өнөкөт оору пайда болбош үчүн алдын ала даярданыш керек да. Мисалы үчүн бардык нерсени бир нерсе жасаарда биз даярданабыз да алдын ала. Бул ден соолукка кам көрүү деле ошондой да, алдын ала. Мисалы үчүн азыр көбүнчө эле өнөкөт оорулар нормада болуп калганда, бул мисалы 40 жаштан өткөндөн кийин ооруган норма деген. Кездеше турган эле илдет деп болуп калган, бирок ага деген азыртадан баягы адам деген уже жаш кезинен да кам көрүш керек. Ал бир эле күндө болуп калбайт. Нерсе эмес, ошо жашап жаткан баягы убакытта канча убакыт жашаса ошол абалда пайда болгон оорулардын бири болот. Адамдын эмоционалдык абалы, баягы стресс дагы бул иммундук системанын иштөөсүнө мындай таасир берсе керек. Ооба, стресс аябай таасир берет. Себеби стресс болгон учурда адамдын организминде кортизол синтезделет, гормон кортизол. Ошол гормон кортизол иммунитетти басаңдатып салат. Ошол себептен алсыз болуп, адамдар көбүрөөк ооруй башташат, ар кандай ооруларга чалдыгышат. Ошондуктан бул стресс менен дагы иштеш керек, психоэмоционалдык фон жакшыртканга аракет кылыш керек. Мисалы үчүн убакыт табыш керек, кичине мындай медитация кылабы же алаксып бир аз кыймылдап келеби, же физзарядка жасайбы, же болбосо дыхательная гимнастика деп коет, ошону да жасаш керек болот. Себеби көп стресстин айынан көп оорулар дагы пайда болот. Мисалы үчүн жүрөк оорулары, стенокардия деп коет го, диабет оорулары, ошолордун баарын алдын алыш үчүн. Демек, баягы адам өзүнүн эмоционалдык, психологиялык абалын башкарыш керек, жөндөй алыш керек, жөнгө салыш керек, баягы кырдаалга жараша. Анан кээ бир адамдар, кээ бир дарыгерлер, адистер айтышат, бул көп оору бул туура эмес тамактануудан келип чыгат деп. Ооба, туура. Иммунитет деле мына ошол туура эмес тамактануунун кесепетинен бузулат. Иммундук системанын иштөөсү. Туура тамактануудан башталат. Мисалы үчүн биз тамактанып атканда ошо осознанный деп коет го, осознанный подход кылышыбыз керек да. Туура тамактануу көбүнчөсү мынтип айтат да, бул кымбат депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Бизде болгон азыр болуп жатат баардык эле тамак ашыбыз бизге жеткиликтүү. Ошол эле тамак аштарды туура рационалдуу бөлүштүрүп, көлөмдү, өлчөмүн, курамын, анан эске алып туруп баягы кабыл алыш керек да. Тамактанганда деле өзүнүн баягы этикет
деп коет го, ошонусу бар. Мисалы үчүн тамактанаардын алдында даярданыш керек тамакка дагы. Себеби тамакка уже даярданып ниет кылып уже тамактанаарда бизде ферменттер бар да. Ошолор дагы уже даярданат да. Синтезделгенчи тамакка отургандан кийин бардык гаджеттерди өчүрүп, ошо жакшынакай тынч обстановкада тамактаныш керек. Эгер стресс болуп аткан болсоңуз, анда тамактанууну кичинен жыйыштырып койгонуңуз туура болот. Себеби стресс болгондо бардык мышцалар ошонун ичинен эле баягы жана желчный пузырь деп коет го, ошол да тырышып калат да, анан өтө жакшы акпай, тамактын сиңүүсү дагы начар болот. Организм кыйналып калат. Тамактанып бүткөндөн кийин сразу эле чай, суу, компот ичип албаш керек. Мисалы 15 минуттан мурун 1 стакан жылуу суу ичип, 15 минуттан кийин анан тамактанууга отуруш керек. И тамактанып бүткөндөн кийин только жарым саат же 40 минуттан кийин сууну, чайыңызды, компотуңузду же башка суюктуктардын ичип алсаңыз болот. Демек баягы туура тамактануу, ошол баягы туура рационду түзүп алуу, бул мыкты, мындай туруктуу, күчтүү иммунитеттин бир башаты болот деп айтмакчысыз. Ооба. Айпер айым ушу биздин студиябызга келип, ушу иммунитет туурасында бизге маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бул Ден соолукта болуңуз программасын медицина жаңылыктары жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар. Кыргызстанда 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 14.159 адамга жетти. Бул туурасында кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун дарыгери Баккелди Жумабеков билдирди. Анын айтымында, катталгандардын ичинен 13.331 кыргызстандык жарандар, 828 чет элдин жарандары. ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздик вирусу, ал СПИД оорусуна алып келет. ВИЧ СПИД оорусу деп түшүнүү туура эмес. ВИЧ адамдын организминде пайда болгондон тартып, СПИДке өрчүп кетүү убагы 6 айдан тартып 15 жылга чейинки аралыкты түзүшү мүмкүн. Ага чейин ал организмде билинбей жүрө берет. Ал эми СПИД иммундук жетишсиздик оорусунун синдрому болуп эсептелинет. Адам баласына гана таандык коркунучтуу, жаңы жаралган жугуштуу оорулардын бири. Россияда ВИЧ жуктуруу алгандардын саны төмөндөдү, бирок ВИЧке текшерилүүнү каалагандардын саны аз. Бул туурасында СПИД боюнча профилактика жана эпидемиология борборунун дарыгери Вадим Покровский билдирди. Анын сөзүнө караганда, банги колдонгондор, башаламан жыныстык жашоо кечиргендер жана салттуу эмес жыныстык катнашты тандап алгандар ВИЧти көбүрөөк жуктуруп алууда. Илдет соңку кездери Россиянын айыл кыштактарында дагы катталып жатат. Бул кооптуу жагдай деп белгилеген Вадим Покровский. Жалпысынан 10 жылда ВИЧ жуктуруп алгандар 27%га төмөндөдү. Өткөн жылы 49 миллион адам жугуштуу илдетке карата текшерүүдөн өткөн. Учурда Россияда 1.200.000 адам ВИЧ алып жүрөт. Жылда 60.000 адамда бул илдет аныкталат. Кыргызстанда гепатиттин Б түрү жокко эсе. Өлкөдө улуттук календарь боюнча ымыркайларга гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө жасалат. Гепатолог Калыс Ногойбаеванын айтымында, эмдөөнүн натыйжасында бүгүнкү күндө өлкөдө 24 жашка чейинки жарандардын арасында гепатиттин Б түрүнүн курч формасы жок. Кыргызстанда гепатиттин А, Б, С, Д жана Е түрлөрү бар. Улуттук календарь боюнча жаңы төрөлгөн ымыркайларга гепатитке каршы эмдөө жасалат. Өлкөдө гепатиттин Б түрү жокко эсе, бирок кээ бир балдарда аныкталууда. Алар учурунда эмдөө албагандар же болбосо түйүлдүк кезинде энесинен жуктуруп алган балдар. Оренбуржеде 13 жаштагы кыздан шишик алынды. Мектеп окуучусу энелик цистаденома диагнозу менен ооруканага түшкөн. Кыз иш жасаганда, катуу кыймылдаганда оорусу күчөй берген. УЗИ МРТнын тыянагы менен табарсык тарапта шишик бар экендиги аныкталган. Шишиктин көлөмү 16 сантиметрди түзгөн. Шишик кыздын оң бөйрөгүн кысып, заара кылуу функциясын бузган. Дарыгерлер ата-энелерге кыз баланын ден соолугуна кичине кезинен көңүл буруу маанилүү экендигин эскертет.